Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kafa. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması kırdalığa baylanıştı. Aballığa qarata. Şundap aytkanda musulmandın bir tuğanı bul hadis Түштүктөгү тагыраагы Баткен областында Лейлек районундагы Чыңалуу абалга карата бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кадыр түндөн да эң мыкты түн. Ар жылы ыйык Рамазан айдын 26-түнүнөн 27 түнүнө өтүп жаткан түндөгү Кадыр түндү тосуу көпчүлүккө адатка айланган. Негизи пайгамбарыбыз ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түндөрүнүн бирөөсүн калтырбай Кадырдын тоскон адам ал Кадыр түнгө жетти деген хадиси бар. Биз эми абалыбызга жараша бир күн ушул уйкуну кечип Кадырдын тособуз. Мактанабыз Кадырдын тостук деп. Бир жылда бир жолу. Бирок кээ бир адамдар бар 365 күн Кадыр түндөн да мыкты түндү өткөрүп андагы эң мыкты ибадаттын соонуна ээ болуп келе жаткан адамдар бар. Анықтан бүгүнкү сабактын темасы Кадыр түндөн да мыкты түн. Бул биринчи тема. Ал эми экинчи тема эл өзүнүн алсыздары менен güçtü. Köpçülük düşünböşü mümkün. Kantip, koom, өлkө, mamleket, jurt, el özünün alsızları menen, jetim, jesirler menen alsız bolup kalsın. Men bарын hadistin negizinde düşündürgön hareket kılayım. Abdullah ibn Umar, Hazrat Umar'dın oğlu Abdullah rivayet kılıp atadı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ala unabbi'ukum leyleten afdala min leyletil qadr. Men sizlerge Kadir түндөн да эң мыкты кадырлуу, барктуу, куттарыган bir түн жөнүндө сүйлөп берейинби dedi. Соопко ачкөз болгон, ибадаттын соона тамшанып, чаңкап суусаган сахабалар бүт бары пайгамбарды суктанып жалдырай тиктешти. Биз үчүн деле кызыктуу ушул. Кадыр түндөн да эң мыкты түн. Буга чейин угуп көргөн эмессиз. Кадыр түн ал 83 жыл 4 айга тете ибадаттын сообу. Хайрун мин алфи шахр. 83 жыл 4 айга тете дегенибиз менен 83 жыл 4 айдын ибадатынан хайр артыгыраак. Ошол 83 жыл 4 айдын ибадатынан мыктыраак болгон Кадыр түндөн да дагы мыктыраак бир түн бар дейт пайгамбар. Мен силерге ошол жөнүндө сүйлөп берейинби деди сахабаларына. Харис хараса фи арди хауфин лааллаху алла яржиа иля ахли. Өзүнүн өлкөсүнүн чек арасында кагылган казыктай болуп, канчалык кооптуулук жана коркунуч жаралбасын, тикесинен тик туруп, артында турган калдайган калың журтун, ата-энесин, бир туугандарынын, эже, карындаш, кыз, жубай жана энелеринин намысын сактоо максатта көкүрөгүн окко тосуп берген инсандын ошол өткөргөн түнү 83 жыл 4 айдан мыктыраак Кадыр түндөн мыкты деп атат. Аз эмес адам каза болду. Чегара деп эң мыкты жигиттер 10 күнүнөн бир күл ачыл элек жигиттер Алланын алдына сапар тартып кетти. Алар ойногону,
шапар тепкени, биге түшкөнү, концерт укканы барышкан жок. Алар биздин тынчтыгыбыз бузулбасын. Өлкө, эгемен өлкө, эгемендүүлүгү менен калсын. Эгемен Кыргызстан, эгемендүүлүгү менен дүйнөгө таанылсын. Ал менин өлкөм да, киндик кан тамган жерим да 1 сантиметр эмес, 1 миллиметр жерин дагы өткөрбөйм, бербеймин деп каза болду. Мына ушундай мыктылардын ата-энелерине таазим, Аллах ошолордон ыраазы болсун. Окуучу өтүп кеткен ушул уландардын баарын Аллах таалам шейит катары кабыл алсын. Кара. Нөөмөт бар аларда, күзөт бар, кадимкидей, саат менен убактысы менен. Ошол күнү, ошол түндөрдө алар эс алууну билишкен жок. Чындап эс алууну билишкен жок. Анча-мынчалар май чайнап, эт жыттанып атканда алар кан жыттанып, кан жутуп атты. Мына ушулардын өткөргөн түнү дейт пайгамбарыбыз. Ушулардын чегараны, өлкөнү коргоп, өзүнүн желегин желбиретип, өзүнүн гербин, мамлекетин коргоп өткөргөн түнү, алардын ошол өткөргөн ошол түнкү түнү 83 жыл 4 айдын ибадатынан мыктыраак болгон Кадыр түндөн да мыктыраак. Кооптулук, коркунуч туудурулган жерде үй бүлөсүндө ал кайтып келбеш ыктымал эле. Туура кайтып келген жок да. Ушундай эр азаматтар чыгып туруп апасына телефон чалып, апа кагылайын апа, телефонго интернетке кирип эле коюңуз, өзүңүздү кыжалат кыласыз деп, ошол боюнча үйүнө сөөгү келип атат. Мына ушулардын өткөргөн түнү азыр алар үчүн алардын пайдасына Кадыр түндүн сообунан да мыктыраак түн. Абу Хурайрадан риваят. Аннаху кана фи рибат фафазау иля сахил. Дал ушул биздин кечеги Баткенде өткөн кырдаал сахабалардын дагы башына түшүп калды. Сахабалардын да жайбаракат жашап жаткан шаарына кара мүртөз, динсиз мушриктер каптап кирди. Ал учурда сахабалар тайманбастыгын, эрдигин көрсөтүш үчүн аяктарын эки аягын тушап алчу эле. Кадимкидей эле бээ, ат, анча-мынча куужумал бирөөнүн кашагасын мүзү менен илип, ачып алып, анын чөп жайытын, майканын чыгарып оттой турган уйларды дагы тушап коет эле го. Ошондой болуп, душман бастырып качырып келсе, коркоктугубуздан кылчактап артты карап качып кетпейли деген таризде өздөрүн тушап алчу эле. Абу Хурайра радиаллаху таала анху дагы өзүн ошондой тушагандардын катарында эле. Фафазаун нас иля сахил. Адамдар бастырып, качырып, кол салып келе жаткан душмандардан бир аз кооптонуп, бир жээкке, бир четке үйүлө калышты. Сумма кыйла ла бa'са фансарафа an-нас ва Абу Хурайра вакиф фамарра бихи инсан. Эч эмес. Бирок Абу Хурайра турган жерде кагылган казыктай кыймылдабай, көзүндө ирмебей, албууттанып бастырып келе жаткан душмандарга өзү жеке туруштук бергенге жарады. Салгылашынча салгылашты. Алланын жардамы менен кайра жеке четке сүрүлгөн достору жамааты кайра кирип душмандын мизин кайтарды. Кийинчерээк ошол жерден өтүп бара жаткан жоокелердин бирөөсү Абу Хурайрага таң калып: "Ма юқифук я Абу Хурайра?" Абу Хурайра, сага ушунчалык таң калдым. Эмне жаныңдан тойдуңбу?
Biraz mında çettey tursaң bolboyt belе. Оккучу өлүп калсаң, кылыч кесип кетет, майза сайып кетет. Кылыч тең ортодон бөлүп коюш ыктымал. Жаныңдан тойдуңбу өзүңдү окко тосуп? Biraz мына олорго окшоп четке туруп турсаң болбой беле. Эмнеге мынча бул жерде катып калдың? Сөлөкөт сыяктуу. Факал Абу Хурайранын берген жообун караң. Семи'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен пайгамбарыбыздын айтып жатканын укканым бар. Пайгамбар айтып атканда уккан элем. Мауқифу саатин фи сабилиллах خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. صدق رسول الله. سبحان الله. Ya Allah, ne degen hadis. Peygamberimizden uqqaным бар deydi. Peygamber aytkan. Allah'tın yolunda din dep, өлkö dep, atene dep, yer dep, mamleket dep, qoom, jurtum dep, Allah'ın razılığı için bir saat çıdap koyuunun özü çegarada. Çegarada bir saat çıdap koyuunun özü Kaaba'dağı Kara taştın mаңдайына kelip oşol жерде Кадырдын тоскондон артыгыраак согуу деп атат. Не деген мыкты ибадат? Анын үчүн биз башка баатырларыбыз менен эмес, башка медаль тагынгандар, башка орден алгандар менен эмес. Biz tek gana geçegi жер деп, ел деп, чегара деп ок учкандарды чыныгы баатыр деп сыймыктансак, ошол өзү жетиштүү. Абу Хурайра айтты. Ушул жерде өзү турушумдун өзү Каабадагы кара таштын маңдайында Кадыр түндү тосконумдан, күткөнүмдөн, Кадыр түнгө туш келип, дал ошол Кадыр түндө кылган ибадатымдын соонан дагы азыркы ушул жерде турганымдын сообу артыгыраак деп атат. Мен муну пайгамбардан укканым. Ошондон ушул жерден качканым жок деп атат. Мына сооп каякта. Мынеке ибадат, мынеке эрдик. Ал эми эл өзүнүн алсыздары менен, күчсүздөрү менен деген теманын төркүнү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Иннама янсуруллаху хазихил умма бидаифиха бидаватихим ва салатихим ва ихласихим. Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз албетте чындыгында Аллах Таала муноул мусулман коомчулугуна же бир өлкөнүн мусулман жарандарына же бир өлкөнүн жалпы тургундарына алсыздарынын дуасы менен кылган батасы менен алардын көзүнөн аккан жаштагы ыраазычылыгы менен жардам берет дейт. Субханаллах. Кагылайын журт, эл, жамаат азыр баткенге жардам бере турган учур. Берешендикти көрсөтсөк ушундай да көрсөтүп калышыбыз керек. Чын, берешендикти ушундай да көрсөтүп калышыбыз керек. Эчен деген жесирлер калды. Анын алдында канчалаган жетимдер чыркырап калды. Жакынын жоготуу оор, башынан өткөндөр сыздап отурат азыр. Бишкекке чейин келип атпайбы мисалы, качып тозуп. Баарына кучагыбызды жайайлы дагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушундай да өзүбүздүн эрдигибизди көрсөтөйлү. Алар чегараны тосуп, эрдигин көрсөтсө, биз аларды күтүп алуу менен аларга жардам колубузду сунуу менен бир эрдигибизди көрсөтөйлү. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ас-са'i алал армала кал мужахид фи сабилилlah. Субханаллах. Ас-са'i алал армала. Жесирге жардам колун сунган. Жесирдин тамагын белендеп берген, кийимин толуктап бүтүндөп берген адам Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллахтын жолуна күрөшкө чыккан менен бирдей. Же болбосо түнү таң аткыча ибадат кылып, тахажжуд менен күндүзү кечкече нафил орзо туткандын сообундай соопка эришет деп атат. Келгиле азыр өзүбүздүн жоомарттыгыбызды ушундай да билдирели.
Allah subhanahu ve teala öz sözünde Ya ibadi inni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tuzalimu. Allah öz sözünde Ya ibadi ey benim bendelerim men zulüm kılığını özüme tıydım. Subhanallah kanday sonun söz. Men zulüm kılığını özüm tıyı saldım. Maga ibadat kılganга dagı, maga ibadat kılbaganга dagı birdey gün çıkıp birdey gün batat. Rızkını barına birdey berip atam. Kudaydın balası var, Kudaydın jubayı var dep şirk kılgan müşriklerge dele abanı beker berip atam. Densoluğu çıң, iki kolu, iki ayağı, aytor büt bardıq müçösü mıhtılы kıymıldap atat. Zulm kılgan жоқ mungo. Sen meni tanımay kaldın. Meni Kuday dep maga sıyınbay atasın dep anın alkımынан men beker berip жатқан abanı buup jutkurbay koygan жокмун. Genenle yaşap atpayım. Men zulüm kılığını özüm tıydım. Andıktan ey bendelerim, oşol zulümdu men silerge de tıydım, biri-biriңe de hiç kaçan zulümde bagıla deydi. Biz zulüm gördük da. Bizdin Batkendegi Leylektegi el geçe zulüm gördü. Biroq bizdin el uşunday el eken. Kagılayın kalktan elden aylansazlık kıladı. Çın. Men alarga şu sözde aytıp alardı jubatat elem. Allah öz sözünde لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ Allah لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ Ey cepa çekken, biröden korduk görüp, zulüm görügen bendem. Biraz çıdap turgun, biraz savrıgıla turgun, o vakıtты ötkörüp, sağa zulüm bergen insan bergen zulümün unutup kalgan çakta men ukuğundu alıp bereyim de vatat. Allahu akbar. Allah inçet. Eger de men özüm biyagın jaygaştırıp koyam dep bir çoğ aytsa, bir jetekçi aytsa, jana başka biri aytsa, bul emi kançasını vada verip kele jatat dep kol siltesek bulat. Jaratuucubuz Allah öz aytıp jatat. Jaratuucubuz Allah öz aytıp atat. Ukuğuzda Allah alıp beret. Bolgonu biz uşul kaldaygan kart tarıkты karıtkan en mıhtı ezelki tüpkü elbiz. Ezelki tüpkü elbiz. Biz yönünde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz tiline alıp biz yönünde söyledi. Biz kanday elbiz? Biz aldığına gelse atandın konun geç deydi. Aldığına gelse atandın konun geç degen söz var. Bul degen keçirimdi ol degen söz. Atаңды өлтіргенге enеңді бер деген bir makal var. Ушундай babalarımыздın айтқан салмактуу, накыл, барктуу, нартуу сөздөр менен keçirimди tutkan elbiz. Бүгүн ыйлап, эртең сыздап, үчүнчү күнү keçirip коё турган bir улуу elbiz. Biz тарыхта ушунубуз менен калабыз. Бирок мен bir сөздү айтам. Муну силер угуп элексиздер. Кыргыз батырлары, кыргыз арыстан кабыландары алар алы кыймылдай элек. Чын кыймылдай элек. Ошол арыстан кабыландар ошол жамаат, кыргыз эли өзү. Анткени биз жөнүндө пайгамбар 14,5 кылым мурда Утрукул атрак кема таракукум. Ой бул түрк деген калк бар. Түрк деген журт бар. Алар тийишпесе, аларга тийишпегиле деген. Subhanallah. Пайгамбар тийишпегиле деген, аларды ойготуп албагыла, чочтуп албагыла. Шороңар кайнайт деген. Шороңар кайнайт деген. Биз ушундай улуу элбиз. Biz dagı dele bayağı keçirim menen keletabız. Dagı dele bayağınday ırayım, merim, kol siltep, koşuna da dep. Antkeni biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sözün tututabız. Antkeni biz imanға, adep, ahlakka suğarılgan el biz. Ova,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim jarah. Sadaka Resulullah. Allah'a ahiret gününe çin yüreğinin iman keltirgen momin musulman al koşnasın sıylasın dedi. Biz koşnabızı sıylap atabız. Koşnabızı sıylap atabız. Oşo koşnabızı sıylap anan bizin erkekler, jigitlerimiz, ulandarыбыз okko uçtu, şehit boldu. Uşuğa dele, kan jutup dursa dele Allah'a salım dep atat. Bettirmaçılık kılbayız. Kaysıl tajik moldaсын gördüңөр? Minbarga чыгып alıp elin sabırdoolukka çakırgan. Kaysıl tajik moldaсын gördüңөр? Ушул жасаганыңар болбойт да харам деген. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ittaqi da'vatel mazlum ve in kana kafira fa innehu leysa dunaha hijab. Sadaka Resulullah. Tajik moldası uşul hadisти özünün eline aytıp koyganda jakşı bolmok. İttaqi da'vatel mazlum, japa çekкен insandın senden korduk görüp, jakından ayrılıp, üyörtönüp, tamağı tonolup, köz yaşın tögüp, ыйлап жаткан жапа чеккен адамдын дуасынан абайлагын кафир болса дагы деп атат. Кыргыз эл эзелтен мусулман. Пайгамбар айты, кафир болса дагы, сенден кордук көрүп калган кафир болса дагы барып айланып келип алдынан бүк түшүп кечирим сурап ал. Анткени сенден жапа чеккен кафир болса деле, аны менен Аллахтын ортосундагы дуа кабыл болуучу парда жок. Parda tosulbaydı. Kafir bolsa dağı özünün tilinde, özünün işeniminde hukukumdu şudan alper dediği devese dağı Allah'tan alper et. Hukukuz saktalı. Hızrat bolbağına. Hukukuz Allah'ın aldında saktalı. İnsanın aldında emez, Allah'ın aldında saktalı hukukuz. Bütün өлkө, egemen өлkö bütündüğü jana egemendүүлүгү boyunca saktalat. Bolğonu biz keçirimdüyüz, ırayımduyuz. Biroq bir nerseni esке salış gerek. Umar ibn Abdülaziz degen halife öttü. Bunu İslam tarihinde 5-ci halife de esepleşedi. Bolbosa Umar ibn Abdülaziz tabi'in. Sahabalar menen Umar ibn Abdülaziz'e çeyin kançalagan halifeler öttü. Umar ibn Abdülaziz İslam tarihinde 5-ci halife de atalat. Adilettүү болгондугу себептүү. İnsan байлыгы менен тарыхта калбайт. İnsan чымыр денеси менен, жеринин көптүгү менен, төрттүүлүгүнүн көптүгү менен тарыхта калбайт. İnsan адилеттүүлүгү менен тарыхка калат. Карабайсыз мынеке. Канчалаган халифалар өтсө деле, Умар ibn Abdülaziz'e чейин. Бирок 4 Хулафа-ур-Рашидин, 4 халифанын 5-си деп аталат ушул. Adilettүүлүгү менен. Ушул Умар ibn Abdülaziz халифе болуп турган учурда bir областка, биздин түшүнүк боюнча bir областка өзүнүн bir жардамчысын жөнөткөн. Сен ушул областты башкарып көзөмөлдөп турасың деп. Арадан bir канча убакыт өткөндөн кийин كتب أحد الولاة إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يطلب منهم مالا كثيرا ليبني سورا حول عاصمة الولاية. سبحان الله. Aradan bir kança vaqt ötkөндөн кийин жанагы алыска аймакка жөнөткөн халифасы, жардамчысы Umar ibn Abdülaziz'e кат жазды. Улуу урматтуу халифа Umar ibn Abdülaziz, sizden köptön köp ötünüç, köptön köp suranıç, bizge öte çoğun summadagı akça gerek. Aymaktı teger etip zımtor menen toskonga. Bizge zımtor gerek. Zım menen, duval menen aymaktı çegeranı tospayışımız gerek. فقال عمر ماذا تنفع الأسوار؟ Dual, zımtor kanday payda berет sağa? Tostun болгону 4 аяқты айванған өтпей қалышы ықтимал.
4 аяктуу айбан гана өтпөй калышы ыктымал. Hassinha bil adl wa naqqi turuqaha min az-zulm. Алтын менен жазылып кала турган сөз. Буну ар бир инсан пешинесине жазып алыш керек. Же машинаңыздын күзгүсүнө жазып алың. Же кире беришке, үйгө, же чыга беришке, же отура беришке жазып ал. Hassinha bil adl. Кагылайын. Sen аймакты зымтор менен таш дубал менен коргондоба. Айлананы адилеттүүлүк дубалы менен тос. Жолдорду шагылдарын тегиздеп, тегиз асфальт кылам дебе. Наqqi turuqaha min az-zulm. Шаардын ичин таштандыдан тазалашын ыктымал. Бирок таштандыны таштоочу зулумдардын, залымдардын зулумунан тазала деди. Subhanallah. Таштан тазалашын ыктымал. Тикенден, айнектен, ишеден тазалашын ыктымал. Бирок ал пайда бербейт. Зулумдан, залымдардын кол салуучу жапа мындай бир бүлүндүрүүчү инсандардын зулумунан шаарыңды тазалап кой, аймакты адилеттүүлүк зымтору же дубалы менен тосуп кой. Бизде зымтору тосулган эмес Кыргызстандын чегарасында. Бизде кечирим деген дубал бар. Билесизби, бизде кечирим деген дубал бар. Аллах өзү айтты саны билlah. Иннамал муъминуна ихва فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Müminler birbirine bir tuğan. Emin mingdin içinde, 100 mingdin içinde şeytandın azgırığına girip, eki bir tuğan ayalı arqılı, akçası arqılı, jeri arqılı arazdaşı mümkün. Бирок кыйды бычак болуп, союшкандары жок кесе. Муъминдер бири-бирине бир туган. Ал тилине, улутуна, жашаган географиялык жер кыртышына карабастан зымтор менен эмес, башка тор менен тосулса деле муъминдер бири-бирине бир туган. Ошол биз бир туганбыз деп эсептейт элек ошол тажик улутун. Бирок чындап айтканда эзелтен кыз беришип келин алган, куда сөөк болгон элбиз. Жаман улут болбойт, жаман адам болот. Алардын арасындагы жамандар ошен ташыргытты менимче. Биз аймакты кечиримдүүлүк дубалы менен тосуп койгонбуз. Фаслиху байна ахавайкум. Андыктан бир туугандыгыңарды чыңдагыла. Ваттакуллах, Аллахтан коркула, лааллакум турхамун. Ошондо силер Алланын мээримине илешерсиңер дейт. استغفر بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Ey adamlar, men sizlerdi bir erkek bir ayaldan jaratıp göbeytpödümbü? Göbeytiş üçün sizlerdi rasaga böldüm, ulutga böldüm, uruga böldüm, mayda jikterge böldüm. Uşu rasa, ulut, uruga bölgönümdün bir sebebi litaarafu. Biri-biriңер менен болгон карым-катнашты калыңдатууңар үчүн, ок атышыңар үчүн деген жок. Угуп койгон. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин араңардан Аллах айтат. Менин алдымдагы сыйлуу орунга татыктуурагыңар, араңардагы такварагыңар. Таква инсан бирөөнүн элине, жерине бастырып кирбейт. Таква инсан бастырылып кирсе дагы, кан жутса дагы, баары бир Кудайга салдым деп кол шилтеп, алдыңа келсе атаңдын кунун кештеп, кечиримди туткан эң мыкты эл бизбиз ушул. Жамаат кагылайын. Allah öz ayetinde estağfurullah. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul azim. Жақсы көргөн нерсеңерден бөлүшмөйүнчө, жақсы көргөн нерсеңерди сарптамайынча, ийгиликти жарата албайсыңар, эч качан жакшылыкка жетишпейсиңер деди Аллах Таала. Жақсы көргөн нерсебиз эң биринчиси убакыт. Чын убакыт. Андан кийин жақсы көргөн нерсебиз өзүбүз. Мен өзүмдү жақсы көрөм. Анан мал, байлык, акча, убакытты сарптайлы. Өзүбүз, эртеңки келечегибиз үчүн, өлкөбүз үчүн ушул кан жутуп отурган жакыннан, күйөөсүнөн, уулунан,
инисинен, бир туугандан айрылып калгандарга бир жардам колун суналы. Анткени алар кимдер? Алар 83 жыл 4 айдан артыгыраак ибадаттын соона жеткире турган кадыр түндөн да эң мыкты түндө өткөрүп ошол жерде каза болгон инсандар. Алар жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эмне дедилер? Эми угуп турам. Айнан ла тамассухум ан-нар. Тозок күйгүз албаган эки көз бар. Тозок куйкалай албаган, тозокко түшпөй турган, тозок азабын көрбөй турган эки көз бар деди пайгамбар. Айнун бакат мин хашиятилlah. Биринчи. Тозок көрбөй турган көздүн биринчиси кайсыл десе, эч кимге көрсөтпөй. Түнү туруп кеткенин жада калса жубайла сезбей калат. Дарат алып келип бир бурчта сажда кылып алып Аллахтан корккондугунан ыйлаган көз жаш. Ошол көз, ошол көздүн ээси ал тозокко түшпөйт деди пайгамбарыбыз. Субханалла. Мейли күндүз ыйлаң, мейли түнү, мейли жеке ыйлаң, мейли коомдун арасында ыйлаң, бирок Аллахтан коркуп ыйлаң. Ал көз жаштын ээси жана ошол ыйлаган көздүн ээси тозокко кирбейт деп атат. Wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Экинчи көз кайсыл десе, Аллах ыраазылыгы үчүн өлкөнүн бүтүндүгүн камсыздап, чек ара кызматында кирпик какпай таңаттырган жана ошол чек ара кызматында эмгектенип жатып көз жумган көздөр жана ошол адамдар тозокко түшпөйт деди. Момундай болгон эр азаматтардын аркасында уул кыздары, атасы калды, апасы калды. Кимдир бирөөнүн жубайы күйөөсү ок учкандан 2 күндөн кийин көз жарып атат. Не деген күн түштү алардын, не деген түн түштү алардын башына. Алар өлкөнү бастырып кирбесин, талап тоноп кетпесин, өлкөн бүтүн боюнча калсын, бүлүндүрүлбөсүн, наристенин таттуу уйкусу бузулбасын, ооруп жаткан ата-энелер онтоп кайра оорусун күчөтүп албасын деген таризде чек арада мыкты кызмат кылышты, окко учушту, шейит болушту. Мен бир мисалды айтып сабагымды түгөтөм. Юсуф пайгамбар, Юсуф алейхиссалам, мындайча айтканда финанс министри, өлкөнүн кыбыр эткен тыйын тыпыр финанс министринде болот. Юсуф пайгамбар Мисыр падышасына мындай деди. Аллах өз айтасынан билет. Qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Мынандай катаал учурда мени ушул өлкөнүн финансы жагына көзөмөлчү кылбайсызбы, мен аманатка бекеммин деди. Азыр өлкөдө ушундай бир катаал күндөр өтүп жаткан учурда ар бир аймактын айыл өкмөтү, ошол жерде жашап жаткан жарандар баары сак болуп, берилген гум жардамдар өзүнүн ээсин табыш үчүн салым кошуп койгон инсан дагы дал ошол чек ара кызматындагы кызматкерлер сыяктуу сооп алат. Өлкө ушинтип турганда, сөз түрдө бирөө жардам берсе, аны кымырып жеп коеюн деген адам ал чыныгы залым ал. Ошол чыныгы залым. Ошол чыныгы эң чоң ууру ал. Келгиле. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, өзүбүздүн дагы берешендигибизди көрсөтөлү. Мындан бир жума мурда экен мага атайын бир тааныштар чыгып, сиз ушул кепилдик берсеңиз, сиздин Минбар медиа сайтыңыз аркылуу биздин жардамдарды жеткирип берсеңиз деген сураныч менен мен ушул жардамчыларыма айттым эле. Ачкыла андай эсепти тезирээк алар которсун акчаларын, жардамдарын берсин. Биз ортодо бир көпүрө болуп барып берели. Ар биринин үйүнө барып берип жатканда аны видео тасмага тартып отчеттук иретинде көрсөтөйлү дедик. Жамаат, бүгүн жума, күндөрдүн эң ыйыгы. Жума күндөгү садака болуп калсын.
тиги Баткен Лейлектеги окко учкандардын жакындарына бир жардам болуп калсын деген тарызды жумадан кийин бир жакшы сыртка чыгып бара жатып, сыртта атайын жигиттерибиз азыр кутучулар менен турат, ошолорго бир жардамыбызды салалы. Өзүбүздүн берешендигибизди, жоомарттыгыбызды бир көрсөтүп коелу. Ооруп жаткандарга, окко учкандарга, азыр шифаканаларда дарыланып жаткандарга бир жардам болсун. Аллах Таалам баарыңыздардын кайрымдуулугуңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Амин. Аллахумма иннака афуун карим тухиббул афва фа'фу анна я рахим би рахматика я архамар рахим. Аллаху